Елди ойготкула. Интернет бар колуңарда, телефон бар. Айтып атпаймынбы? Силер КТРден күчтүүсүңөр, достор. КТРди көрсө билбейм, бир чал кемпир, же тиги байлардын токолдору, же байлардын эркек катындары эле көрбөсө, мынау эл чыныгы бийликтен тажаган эл КТРди көрбөйт, КТРге ишенбейт деле. КТР Акаевдин заманынан бери алдап келет да. Ар бириңердин өзүңөрдүн баракчаңар бар. Эгер баракчаңарда досторуңар аз болсо, группалар бар. Группаларга жазгыла, видео кайрылуу кылгыла. Силер КТРсиңер. Силер керек болсо КТРден дагы күчтүүсүңөр. Ар бир кыргыздын колунда бүгүн мына мектепте окуган 10-11 класстын баласында деле Android телефонда, кымбат телефон. Азыр 2005 же 2000 жылкы эмес. КТРдин оозун карап эле отура бергилей. Жалган айтса да, чын айтса да ишенгилейчи. Азыр андай эмес. Азыр КТРдин көчүгүн ачып кое турган чоң мүмкүнчүлүк бар. Бүт баары Facebook'та, YouTube'да чыккыла, кайрылуу жазагыла, ойгонгула. Керек болсо КТРди эч ким укпай койсун, көрбөй койсун КТРдеги жанагы жалгандарга. КТРди көрсөңөр укмуш. Бул КТРди көрсөңчү, Акаевдин убагынан бери Кыргызстан Швейцария болуп келатат да. Бул Акаевдин убагынан бери Кыргызстан өнүгүп келатат. КТРди уксаңар. Только жалган маалымат ал жерде. Эл душмандары. Элди алаксытуу, жөн эле элди алаксытуу, бийликти мактоо. Алар жогору жактын көзүн карайт. Кандай гана маалымат болбосун, атайын ошол жерде немелери бар, комиссиялар бар, текшерип өткөрө турган. Ошо бийлик тарабынан буйрук түшкөн. Ар бир материалды, ар бир видеону, ар бир жаңылыкты мындай фильтрден өткөрүп турасың деп. Жакпай турганын кыркып алып таштайт, өткөрбөйт. Менин эсимде 2001 жылы КТРде бир түз эфир болуп калды. Элдин бир бале деп анан кийин КТР түз эфир кетип атат дагы, эми ага чейин бир залда адамдар отурат да, ошо бийлик боюнча бир нерселерди айтып отурушат да, анан ал жердеги эл даярдалып келген экен. Анан баягы даярдалгандардын арасынан бирөө эмне болуп, биз ушундай деп уктук да, ажатканага туалетке чыгып кеткен, анын ордуна башка кирип алган да, тигилер дагы байкабай калган. Анан как раз сүйлөй турган болуп туруп, анан сүйлөп таштаганда Акаевдин бийлиги жыргатпады. Мен эсимде да, эсимде. Сразу өчүргөн немени, түз эфирде сразу өчүргөн, автоматический түрдө чүк этип баягы неме чыгып калды. Айтып ийген баягы жердечи. Акаевдин бийлиги бул жыргатпайт, эл кул болду деп туруп сүйлөп таштаган да. Ал көрсө программада андай неме жок болчу. Себеби ал бирөөнүн ордуна кирип туруп сүйлөп таштаган. Алмашып калган. Ошондой эле, бүгүн деле ошондой. Мисалы, Атамбаевдин убагында Атамбаевди жамандадыбы, мисалы КТР. Же Жээнбековдун убагында азыр Жээнбековду жамандап атабы, же жамандай алабы? Колунан келеби, духу жетеби? Жок. Анда күнөө болот. Бул КТР мына президенттин бир баласындай да, баласы атасын жамандабайт деген бир түшүнүк бар да, кыргыздачы. Баласы атасын жамандаса болбойт, уят болот, атаңы да жамандайсыңбы дегендей түшүнүк бар бизде, Кыргызстанда, өзгөчө Кыргызстанда. Мынау эсенги өлкөлөрүндө ушундай бир неме бар да. Эсенги өлкөлөрүндө бийлик элди ооздуруктап алган да, элдичи мындай. Дагы деле демократия дейт. Жок, биз толук демократияга жетпептирбиз. Себеби толук демократия болгондо эл өзүнүн оюн ачык айтып, ошол закондо жазылган. Ошол конституцияда ар бир кыргыздын укугу корголгон, мисалы, жазылган. Ар бир жаран, бул улутуна карабай, ар бир Кыргызстандын жараны өз оюн ачык айтканга укуктуу. Чыгып туруп, оюбузду ачык айтсак болот беле, ак үйбү, көк үйбү, любой жерден чыгып туруп, лозунгдарды көтөрүп алып туруп талап койсо болот. Элде азыр эки эле мүмкүнчүлүк бар. Бири чу дегенде эле шайлоодо татыктууну шайла, татыктуу эмести шайлаба. Экинчиси митинг. Эгер сенин оюңдагыдай иштебей атабы мамлекет, тиги бийлик, сен макул эмессиңби? Анда чыгып туруп талап кой. Эки гана мүмкүнчүлүк бар элде. Биз ушу эки мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып атабызбы? Чоң суроо. Эки мүмкүнчүлүктү тең биз алдырып койгонбуз. Ошон үчүн мамлекет итке минген. Биз эки мүмкүнчүлүгүбүздөн кол жууп калганбыз, достор. Акаевдин убагынан бери да. Акаевдин убагынан бери эки мүмкүнчүлүгүбүздү биз алдырып келебиз. Эмне үчүн дегенде, өз укуктарын пайдаланайын десе пайдаландырбайт.
ур токмокко алып митингге чыккандын баарын эле көчкө тээп айдайт. Эми азыр мындай бир түшүнүк калыптанып калды 2010 жылдан бери. Митинг десе эле азыр баягы мародер мародерлорду элестете турган болуп калды да. Жок достор.